Очогу Оғанстанда катталган 6,5 балдык жер титирөө Кыргызстандын аймагында дагы сезилген. Мындан улам Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдө жашаган тургундар эшикке чыгышкан. Социалдык тармактарга тараган видеодо көрүнгөндөй шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочулары бала чакасы менен эшикке чыгышкан. Алар жер титирөө сезилерлик эле болгонун айтышты. Белгилей кетсек, кечээ 21 мартта Оғанстанда магнитудасы 6,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Кыргызстандын көпчүлүк аймагында дагы сезилген. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Орусиянын президенти Владимир Путинден коштошуу учурунда сүйлөшкөн сөзү камерага түшүп калган. Орус лидери менен кол алышып жаткан Си Цзиньпин азыр 100 жылдан бери болбогон өзгөрүүлөр болуп жатат. Биз чогуу болсок, бул өзгөрүүлөрдү дагы алдыга жылдырабыз. Путин Кытайдын башчысына баш ийкеп жооп берген. Өзүңө сак бол, кымбаттуу досум, деп кошумчалады Си Цзиньпин. Ал эми Путин ага ак жол каалады. Кечээ 21 мартта Кремльде Орусия менен Кытайдын лидерлери тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Андан соң мамлекеттик сый тамактын алкагында барлашуу улантылган. Тараптар ар тараптуу өнөктөштүк жана экономикалык кызматташуу боюнча документтерге кол коюшкан. Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун ПЦР лабораториясы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти маалымдады. Ага ылайык 21 мартта өткөн ачылыш аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, облустагы медициналык мекемелердин жетекчилери жана борбордун кызматкерлери катышышкан. Облустагы ооруканалар буга чейин коронавирусту аныктоо үчүн анализдерди Ош шаарына жөнөтүшчү. Эми жаңа ачылган ПЦР лабораториясында COVID-19 илдетин аныктоого болот. ПЦР лаборатория заманбап алдыңкы жабдуулар менен жабдылып, 2-4 сааттын ичинде 90дон ашык анализди изилдеп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар деп билдиришти мекемеден. Белгилеп кетсек, имараттын курулушу 21 жылы башталып, 2022 жылы аяктаган. Жалпы 30 бөлмөдөн турат. Ош Баткен Раззаковуна жолу кеңейтилүүдө. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы билдирет. Маалыматка ылайык, оңдоо иштери Ноокат районунда аталган она жолдун 40-46 чакырымдарында жүрүүдө. Учурда жолдун аталган бөлүгү бак дарактардан тазаланып, кеңейтилип жатат. Ошол эле учурда асфальттын эски катмары сырылып, шагыл төгүлүп, тегизделип, жаңы асфальт төшөө үчүн даярдалып жатат. Өлкөдө мектеп директорлору 4 багытта окуудан өтөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев бүгүн 22 мартта билим берүү маселелери боюнча коллегияда билдирди. Министрдин айтымында өлкөдө 2500 мектеп директору бар. Алар 4 багытта окуудан өтүшмөкчү. Азыркы замандагы мектеп директору кандай болушу керек? Мектеп директору ар кандай эл аралык коомчулуктан, каржылык институттардан грант алуу үчүн кантип долбоор жазуу керек? Жалпы республикалык тестирлөөдө кантип жалпы деңгээлди көтөрүү керек? Ошондой эле PISA 2025 эл аралык изилдөөсүндө Кыргызстандын беделин көрсөтүү үчүн даярдыктарды күчөтүү. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун 22 жылдын август айында кол койгон жарлыгына ылайык мектеп директорлорун тандоо тартибине өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери сынактын негизинде тандалышмакчы. Бүгүн 22 мартка карата мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик участкасында абал туруктуу. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык күч түзүмдөрү мамлекеттик органдар менен бирдикте абалдын туруктуу болушуна багытталган иш-чараларды өткөрүшүүдө. Чегараны биргелешип кайтаруунун сапатын жакшыртуу максатында Кыргызстандын чегара өкүлдөрү Тажик тараптын өкүлдөрү менен ар кандай деңгээлдеги жолугушууларды ар дайым өткөрүп турушмакчы. Анткени менен акыркы мезгилде жергиликтүү калктын арасында такталбаган жана чындыкка дал келбеген маалыматтар таркаган учурлар көбөйүүдө. УКМКнын чегара кызматы жарандарды ар кандай ушак айыңдарга жана ызы чууга алдырбоого чакырат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле кандайдыр бир суроо жаралса, жарандар жакынкы чегара бөлүмдөрүнө кайрылуулары зарыл экендиги кошумчаланат. Кечээ 21 мартта Баткен районундагы Аксай айылында 75 орунду балдар бакчасынын курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Кабарлангандай, курулушка капсуланы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев салган.
Бала бақчанын құрылышы Дүниелік банк тарабынан қаржыланып, арис арқылы ишке ашырылууда. Құрылыш иштери ушул жылдын сентябрында аяктамакчы. Бакыт Төрөбаев ошондой эле Аксай айылындагы жаңы бүт көрүлгөн үйлөрдөн дагы кабар алды. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.